Көптөгөн аялдар балдарын алып коргонуу үчүн кыргыз-өзбек чек арасына катышууда. Ал эми өлкөнүн башка аймактарынан келип жатышкан жаштардын тобу коомчулуктун үрөйүн учуруда. Аймактагы абалдын татаалдыгынан эл аралык уюмдар өз кызматкерлерин чыгарып алышты. Жабыр тарткандардын саны саат сайын өсүп жаткандыгын биздин каналга келген акыйкатчы Турсунбек Акунда Түштүк жергесиндеги улуттар аралык чагымды уюштургандардын анык себепкерлерин кармоо мүмкүн болбой жатат. Убактылуу өкмөт башчысынын орун басары Азимбек Бекназаровдун айтымында, өзбек менен кыргыздар ортосуна кара жик салгандардын арасында атайын уюшулган топ бар. Топтошкон эл арасына курал жарак таратып, жөнөкөй же укук коргоочунун кийимин кийген белгисиз адамдардын жүргөнү аныкталууда. Дыкка тилектөөнүн жыйынтыгы менен азырынча 20га жакын адам сурак берип жатат. Ушундай эле сандагы адам шектүү деп кармалган. Оор кырдаалдан улам кошумча күч алынып келинеби же жокпу азырынча белгисиз. Убактылуу өкмөт азырынча коменданттык убакыт тартибин күчтөндүрүү менен алек. Абалга жараша андай тартиптин чеги менен Ош, Жалал Абад шаарларына чейинки аймакты камтуу көздөлүп жатат. Нуржан Ташболот кызы, Элдияр Асанбаев, Улуттук биринчи канал. 11-июнда саат 15 чамасында Ош базарында элдер чогулуп, алар кийинчерээк Улуттук телерадио корпорациясынын имаратына келишип, аларга эфир берүүнү талап кылышкан. Алар тарап кетишти. Ошол эле маалда шаарыбыздын ар тарабында талаптоочулук жана мыйзамсыз иштер жүрүп жаткандыгы тууралуу маалымат кеткен. Бирок бул маалыматты Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы Зарылбек Рысалиев төгүнгө алып, шаар элдик кошун жана укук коргоо кызматкерлеринин көзөмөлүндө экендигин маалымдады. Народный ополченецтер менен сотрудниктер чогуу иштеп көзөмөл. Ошол эле маалда Улуттук телерадио корпорациясынын имаратында укук коргоо кызматкерлери жана элдик кошун Убактылуу өкмөт өткөн түнү шашылыш түрдө өзүнүн жыйынын өткөзүп, түнкү саат 2ден тартып, Ош, Өзгөн шаарларында, Кара Суу району, Араван райондорунда үстүбүздөгү жылдын 20-июнуна чейин кечки саат 8ден тартып, таңкы саат 6га чейин коменданттык саат белгилөө менен өзгөчө кырдаал киргизди.